UFC мушкери Хорхе Масвидалга блогер Джек Пол $5 миллион сунуш кылды. Бул нерсеге Хорхе Масвидал жооп узатты. Жана Фрэнсис Нганnou UFC менен коштошоруна Дана Уайт реакция билдирип сөзүн айткан. Бул айтып аткан жаңылык менен алдыда таанышасыңар достор. Силер каналда жаңы болсоңуз катталыңыз каналга. Америкалык блогер Джек Пол UFC мушкерлерин 3 ирет утуп койгондон кийин 77 килограмм салмактагы Хорхе Масвидалга акча сунуштаган $5 миллион. Эгерде бокс боюнча турнир өтсө гана мынча көп акчаны UFC төлөп бербешин айтты. Жана Хорхе Масвидал Джек Полго жообун берген. Кичине нерсе үчүн UFC мени кой бербеши мүмкүн. Эгерде UFC баш тартса бул акча дагы аздык кылат деп өткөн. Андан көрө UFC менен бир келишим түз. Мен рингте деле сени менен боксташып кое берем. Эгерде бул сөздөрүмдү үстүнөн чыга албай, же келишимди бузсам, анда мен гонорарымды сага берем деп айткан Масвидал. Достор, чынында эле Масвидал туура айтып атат. Эгерде Джек Пол UFC менен келишим түзсө, өзүнүн кадыр баркында таасирин тийгизет, авторитетте болуп кетет. Анткени UFC рингде жеңип атса болгондо да Масвидалды. Эгерде жеңсе гана болот авторитет. Өзүм эчте кылбай ачык айтканда Масвидал Джек Полду тепкилеп жүрүп бутун чолок кылса керек. Ал нерсени өзү деле сезүүдө. Кокусунан достор, бокс боюнча турнир өтүп калса Масвидалда мүмкүндүк барбы? Эмне деп ойлойсуңар? Ошол тууралуу оюңарды айтып өткүлөчү. Алдыңкы убакыттарда UFC 270 турнирде Фрэнсис Нганnou UFC менен коштошоорун айткан болчу. Бул тууралуу UFC президенти кабарлады. Ушундай кээде адамдар менен мамиле кылган, же пикир келишпестиктер болуп турат деп айтты Дана Уайт. Достор, эми Фрэнсистин акыркы салгылашуусу Сирил Ган менен 270 турнирде көрөбүз. Башка көрө албайбыз. Фрэнсисти калтыруу үчүн Дана Уайт сөздөрүндө кошумчалаган. Сенин буга чейин да жакшы менеджериң болгон эмес деп айткан. Жана биз менен болгоң келсе биз менен кал. Сени көргүбүз келет. Эгерде бул нерсени каалабасаң, анда макул. Ал сенин чечимиң. Ошол нерсени каалап жасаң деп сөзүн билдирген Дана Уайт. Эми чыныгы жырткыч мушкер UFC'ден кетет достор. Сирил Ганда чоң мүмкүндүк бар. Башка мушкерлерден караганда Фрэнсисти утканы. Бул мүмкүндүктү Фрэнсис Нганнouну Сирил Ган утуп чемпион болуп, Сирил Ган азыр кармап калыш керек. Болгон ушул чоң мүмкүндүк достор. Силер эмне деп ойлойсуңар? Ушуну менен кыскача ролик аягына жетти достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз катталыңыз каналга. Кийинки роликке чейин амандашалы.